Азамат Эргешев 10 жылдан ашуун убакыттан бери курулуш тармагында эмгектенет. Бир топ жыл чет өлкөдө мээнет кылып, тажрыйба топтогон. Учурда Ош шаарында үйлөрдү, имараттарды заманбап ремонт жасап, керме шыпкаларды мыкты орнотот. Стройкада ушу хозяиндерден под ключ алам полностью тармактардан. Ушу алганда ушу сантехника, электрика, натяжные потолки, гипсокартон. Хозяиндердин өздөрүнө фантазияны караштырып, если алар айта албаса, мен өзүм деңгээлде как дизайнер кайтары өзүм көрсөтүп, предлагать этип, ушу стройкада 12 жылдан бери иштеп келе жатам. Алгач дуалды тегиздөөдө биринчи шубакка керектелүүчү суюктук дыкаттык менен даярдалат. Андан соң агарткычты эрежеси менен шубаса, дуал тегиз чыгат. Адистер мындай ыкма курулуш каражаттарын үнөмдөөгө өбөлгө болорун айтышат. Үйдүн ичин жаңылоонун баштапкы этабын каарманыбыз жалпыңыздарга көрсөтүп бермекчи. Биринчи шпаклевка тартарда специально основной азыр көп эле стеналар тегиз эмес да бизде. Анан ошон шпаклевка тартпай эле специально баягы гипсовый штукатурка бар, ошо менен тегиздеп алып турган гипсокартон неме шпаклевка тартсаң ошо сага кыйла оңоюраак болот да. Ошону кичине бир тарта бересиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул иш сырттан жеңил көрүнгөнү менен чын-чындыгына келгенде аябай эле татаал жана оор экен. Ал эми дуалды тегиздөөнү мыкты өздөштүрүп ала турган болсок, келечекте жашоо турмушта бизге аябай эле чоң пайдасын тийгизет деп бул тармактагы адистер бизге эскертишет. Ар бир кесип ардактуу дегендей, каарманыбызда пешенеттер менен адал оокат таап, устачылыктын артынан үй бүлөсүн багып турмуш кечирип келет. Киреше стройкада ар кандай тааныш билиштерге кичине арзаныраак болот. Анан мындай адамдарга адамдардын немесин карайм да. Каражаты туура келсе жакшы болот. Каражаты туура келбесе арзаныраак кылып берем. Ошо биз азыркы сыналия баштап аткан объектте квартирада ошо где-то бир айдын ар жак бер жагында бир айдын ичинде ушул акыбалга келип калат. Ушундай потолоктор, обой ушундай акыбалда бүтөт. Уста мыкты болсо, кардарлары да көп болот. Азамат аганын колунан да көп үйлөр жаңыланып, үйүнө издеп келген адамдар да көп. Жакында гана 8 бөлмөнү 2 айга жакын убакытта толугу менен сырдап бүткөн. Ал эми бул үйдүн ээси устага ыраазычылыгын азыркыга чейин билдирип келет. Неберелер көбөйгөндөн кийин мен уста балдар менен сүйлөшүп, айттым ушул жерге бир комната салсак болобу десем, карашып туруп, болсо болот деди обязательно. Анан кийин өздөрү фундаментинен нөлдөн башташып, потологун ичин бүт баарын ошо усталар кылып берди. Натяжный потолокторду, ушу детскийден башканын баарына кылдырдым. Коридорго, верандага бүт баарына кылдырдым. Жакшы нерсе экен да. Өзү калагандай, биз калагандай кылып, ошо айтканыбыздай кылып кылышып берди. Каарманыбыз тиричиликтин айынан чет жерлерде эмгектенип, каражат табууга аракет кылган. Бирок өз жеринде да устачылык менен жакшы акча таап, үй бүлөнү бакса болот деген пикирде. Андан сырткары убакыттын өтүшү менен устачылыкка суроо талап күчөп, көптөгөн шакирттерди тарбиялап келет. Арген Камалдинов, Дастан Токтоназаров, Таң нуру программасы.